Кыргызстанда коронавирустан каза тапкан Ноокат районунун тургуну 5-6 адамдын катышуусунда жерге берилди. Апрель айында пенсия жана жөлөк пулдар эрте таркатылат. Новосибирскте каттам күткөн кыргызстандыктар убактылуу жатаканага жайгаштырылды. Филиппиндин президенти карантинге баш ийбеген бейбаштарды атууга буйрук берди. Ынтымактын аралыктан даярдалган кабарлар маалымат программасы сиздерди мына ушул жана башка жаңылыктар менен кабардар кылат. Сиздер менен мен Нуржамал Баргыбаева болом. Саламатсыздарбы? Бүгүн 3 апрель саат 10:00 карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 5 учур катталды. Саат 9:00 карата 9 учур катталган болчу. Жалпы сутка ичинде 14 жаңы учур аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 130га жетти. Алардын ичинен 5 адам айыгып, бирөө каза болду. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында инфекция тастыкталган 125 бейтап жатат. Алардын ичинен 4-өө оор абалда, 1 бейтап жасалма дем алдыруу аппаратына кошулган. Мындан сырткары 2 апрелде Ош облусунун Ноокат районундагы аймактык ооруканасында жаткан 61 жаштагы бейтап биологиялык өлүмдөн каза тапты. Ал чет өлкөдөн келип стационардык обсервацияда дарыланып жаткан болчу. Анализдин жыйынтыгы менен бейтапта инфекция бар экендиги тастыкталды. Ошондой эле бейтапта дагы башка кошо өрчүп кеткен оорулар дагы болгон. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовдун айтымында ал Сауд Аравиясына барып келген. Алгачкы анализи боюнча коронавирус тастыкталып стационарга жаткырылган эле. Кечээ күнү биздин ошол Ноокат районунда ооруканасында жаткан бир жаран кайтыш болду. Бул кайтыш бул киши өзү ажыга барып келген. Биринчи анализи тастыкталган. Бирок алардын сопутствующий оорулары бар экен. Мисалы сахарный диабет жана башка хронический оорулар бар экен. Ошонун негизинде кайтыш болду. Кечээ күнү биз аны сиздердин аркылуу маалыматтаганбыз. Бүгүнкү маалыматта бирок ошонун анализдерин биринчи скрытие жасашыбыз керек. Анан кийин лаборатория ыкма менен ошол коронавирустун козгогучу болсо, биз анын негизги өлүмдүн кандай негизги причинасы эмне экенин ошондо гана айта алабыз. Бүгүнкү күндө мисалы өлдү деп мына болду айттык, бирок кайсыл оорудан болушун биздин патологоанатомдор менен судмедэксперттер заключение берсе, ошонун негизинде гана айта алабыз. Коронавирустан улам каза болгон Ноокат районунун 61 жаштагы жаранын жерге берүүдө 5-6 киши гана катышкан. Бул тууралуу брифинг учурунда Ош, Ноокат жана Кара Суу райондорунун коменданты Малик Нурдинов билдирди. Анын айтымында маркумдун урук туугандары сөөгү коюуга жана жаназа намазын окууга катыша алышкан эмес. Медицина кызматкерлери бунун өзүнүн шарты бар экен. Мындай эпидемия кирген учурда, оору жугузуп алат учурда эртең биз ушул медицина кызматкерлери расмий түрдө буну айтып беришет. Биз алган маалымат боюнча 5-6 адам гана катышты. Ошол эле кишилер өздөрү барып, туугандарынан уруксат алып, жаназасы ошол жерде окулду. Ошондой болуп коюлат экен. Ошондуктан айтып атам. Урматтуу жарандар, үйүңүздөрдө отуруңуздар, чыдап туруңуздар, түшүнүп турабыз. Бизге деле оңой болбой атат. Бизди да түшүнүү менен мамиле кылып, үйүңүздөрдө отуруп туруңуздар. Буну биз жөн эле айтып аткан жокпуз буну. Мунун баарын талдап карап отурсаң, бул оор нерсе. Мурдагы биз көнүп калган режим жок азыр. Мына өтүп кетти, жерге берилди деп атат. Жерге берилгенде дагы тууган уруктарынан эч ким болгон жок жанында. Ачык эле айтмакмын. Жалал Абад шаарында күн сайын дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүн да шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери калаадагы автоунаа жүрүүчү жолдордо залалсыздандыруу иштерин алып барышты. Мындан тышкары бөлүмүнүн 40 кызматкери шаардын борбордук бөлүгүндөгү жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолду дезинфекциялашты. Жергиликтүү бийлик тарабынан тийиштүү тармактарга иш-аракеттерди күчөтүү тапшырмалары коюлган. Бул аракеттердин баары тургундар арасында коронавирус илдетин жайылуу коркунучун алдын алуу болуп саналат. Бүгүнкү күнгө чейин Жалал Абад шаарынын аймагындагы 162.946 метр аралыктагы жол залалсыздандырылды. Шаарыбыздагы азыркы учурдагы ушул коронавирус илдетинин алдын алуу максатында күн сайын дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Анын алкагында ушул 160 000 метрден ашык аралыкты учурда дезинфекциялап бүттүк. Мындан ары дагы дезинфекциялоо иштери уланта бермекчи. Кала башчысы
атайын тапшырманы койгон. Анын негизинде ушул ыктыярдуу топтордон түзүлгөн жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдардын атайын ушул шаарыбыздагы бөлүм менен биргеликте күн сайын ушул дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Анын ичинде жолдорду, имараттарды, коомдук жайларды, базарларды, соода жайларын баардыгы ушул дезинфекциядан өтүп жатат. Орусиянын Новосибирск шаарында Кыргызстанга авиа каттам күтүп жаткан 132 кыргыз жараны ошол жактын мейманканаларына убактылуу жайгаштырылды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлайт. Маалыматка караганда, Толмачево аэропортунан Кыргызстанга чартердик рейс уюштуруу маселеси жакын арада чечилгени жатат. Мейманкананын акысын миграция боюнча эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү төлөп берди. Ал эми Новосибирсктеги кыргыз диаспорасы тамак-аш жана транспорт жагынан колдоо көрсөттү. 31 мартта Новосибирск облусунда коронавируска байланыштуу адамдардын көчөгө чыгуусуна убактылуу тыюу салынган. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу үчүн мыйзамдарга кол койду. Ал жеткис күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу маселелери боюнча айрым актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзамга ылайык өлкөнүн салык кодекси менен жоруктар боюнча кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилет. Мыйзамда учурдагы аргасыз жагдайда салык боюнча милдетин аткара албай калгандарга айып пул жана туум төлөөдөн бошотулган. Апрелде пенсия менен жөлөк пулдар эрте таратылат. Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын 9 апрелде республика боюнча почта байланыш бөлүмдөрү ачылат. Поштальондор ошол эле күнү пенсиялар менен жөлөк пулдарды алуучуларга жеткире баштайт. Бул тууралуу штабтан билдиришти. Коронавирусту мындан ары жайылтпоо максатында бардык имараттар залалсыздандырылды. Поштальондорго атайын кийимдер, көп жолу колдонулуучу бет каптар, кол каптар жана антисептиктер берилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Кыргыз поштасы ишканасы жарандарды үйдө калууга чакырат. Өлкөдөгү акыркы кырдаалга байланыштуу азык-түлүккө муктаждар чыгууда. Ошондуктан калктын айрылуу катмарына жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө уун жеткирилип жатат. Өкмөт уун азык-түлүк жок деп дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырат. Өкмөттүн демилгеси менен жарандарга дагы кандай жардамдар көрсөтүлөт? Мимоза Жаныбек кызы тизмектеди. Кырдаалга байланыштуу өзгөчө абалда жашап жаткан ар бир айыл аймактагы жарандын короосуна чейин азык-түлүктөр жеткирилип жатат. Бул ирет Ноокат районунун аймагындагы жардамга муктаж үй бүлөлөргө 100 тонна un берилди. Буга дагы кошумча 300 тонна un келүүсү күтүлүүдө. Аз камсыз болгон жакыр үй бүлөлөргө анан убактылуу иштеген мисалы ошол кафеде иштеген же болбосо базарда араба түрткөн жарандар бар. Анын ичинде жалгыз бойлор, Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары бар. Кароосуз калган жалгыз бой энелерге, жетим, жарым жетим, чыныгы муктаж үй бүлөлөргө комиссиянын чечими менен ар бир айыл өкмөттүн комиссиясынын чечими менен алып тизмени ошолордун негизинде айыл өкмөттөргө таркатып берет. Мамлекет аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү азык-түлүк менен камсыз кылууда. Ага кошумча жардам берүү максатында атайын штаб түзүлүп, Ош шаары, Ош облусу, Кара Суу, Ноокат райондорунун комендатурасынын көзөмөлүндө даректүү жардамдар берилип жатат. Туура айтасыз, мына өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал киргенден баштап кыймылга чектөө киргизгенден кийин жарандарыбыз бир топ кыйынчылыкка дуушар болду. Анын ичинен айрыкча баягы аярылуу катмарлар өтө кыйналып жатышканын билдирип жатышат. Биз азыр ошол бизге кайрылган жарандар боюнча ар бирине даректүү жардам бергенге атайын программа иштеп чыгып, иш-чараларды иштеп чыгып, азыр ошол өз жашаган жердеги жергиликтүү бийликтерге алардын тизмелерин берип атабыз. Анан сырттан келген ошо атайын баягы гумпомошко келген азык-түлүктөрдөн, анан мамлекет тарабынан бөлүнгөн ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүнө бөлүнгөн азык-түлүктөрдү жеткирүү боюнча даректүү бул жагынан колго алып даректүү жардам берилип атат. Жалпылап айтканда, өкмөт өлкөнүн аймактарында жашаган муктаж үй бүлөлөр үчүн 5 тонна un бөлдү. Мамлекеттик бийлик кандай кырдаал болбосун жарандарды un жана башка азыктар менен камсыздай алат. Мен сиздерди ишендирип айтып келем, ушул азык-түлүк боюнча биздин бардык ошо мониторинг талдоо жүргүзгөнбүз. Бардык түрлөрү боюнча ундан баштап, шекерден баштап жана башка азык-түлүктөр боюнча айта турган болсом,
Бүгүнкү күнү биз эч Кызыл Ат болбосун айтсак болот, 6 айга чейин жете турган биздин запастык көлөмүбүз бар. Эгерде шаар тургундары жардамга муктаж болсо, төмөндөгүдөй шарттар аркылуу жардам ала алат. Жумушсуз отуруп калган убакыт ушундай кыйын шартка дуушар болгондорду дагы кайрылуусу боюнча же болбосо жерлерди аныктоо боюнча иштерди жүргүзүп, күнүнкүсүн күнүгө чаңылап, кайсыл жараны алган болсо, бунун баардык ушул жеке тараптардан дагы, мамлекет тараптан берилген жардамдардын адамдардын тизмесин түзүп, биз биргиктүү ушундай иш жүргүзүп атабыз централизованно. Ошо мэриясы ушул координация жүргүзүп атат да. Мындан улам абалга ылайык жарандардын муктаждыгы сөзсүз каралат. Бул жагдайлар оорунун жайылышына жол бербөө жана элди инфекциядан сактап калуу үчүн болуп жатканын тиешелүү тараптар эскертет. Бийлик жарандарды зарыл болбосо үйдөн чыкпоону, коменданттык сааттын эрежелерин сактоого чакырат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултанабиев, Ынтымак. Чоң Алай район дыйкандары эми картошкаларын 10 тонналык КАМАЗдар менен сатууга алып келишет. Алар буга чейин 2 тонналык Hyundai Porter унааларын колдонушчу. Бул тууралуу Ынтымактын аймактык кабарчысы маалымдады. Өлкөдөгү абалга байланыштуу элдин саламаттыгын эске алып, райондо Porter унааларын колдонууга тыюу салынды. Учурда Чоң Алайлыктарда сатыла турган 1800 тонна картошка бар. Дыйкандардын айтуусу боюнча бардык картошкалар алдыңкы 1 айдын ичинде сатылып бүтөт. Коронавирус менен күрөшүп жаткан дарыгерлердин коопсуздугун ойлоп, алардын ден соолугуна тынчсызданып, кайдыгер карабаган жарандар четтен табылып жатат. Лейлек районунда жеке ишкерлер материалдык колдоо көрсөтүп, дарыгерлерге вирустан коргонуучу атайын кийимдер менен камсыздоону колго алышты. Вирустан коргоочу кийимдер Исфана шаарындагы номер 48-кесиптик лицейдин мугалимдери тарабынан акысыз тигилет. Район аймагында учурда Лейлек районунда коронавирустун белгилери табылган жарандар жок. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзү боюнча эң коркунучтуу илдет менен катуу күрөш жүргүзүп убагында биздин кесиптик лицей дагы патриоттук сезимди бийик көтөрүп, ушул илдетти жеңиш үчүн бизге Лейлек районунун үй бүлөлүк борборунан атайын буйртма берилип, аларга жеке ишкерлер тарабынан материалдар камсызданып, биздин устаттарыбыз спец одежданы тигип бүтүү алдында турат. Мен ойлойм, бул илдетти биз чогуу врачтардын айтканын так аткарып, алар кайсы убакта кайсы жерде жүрүшүбүздү так мерчендеп көрсөткөн. Ошондуктан бүтүндөй бардык элибиз ушул айткандарды эле так аткарсак, биз бул илдетти тез аранын ичинде жеңип чыгып кетебиз деген чоң үмүттөбүз. Билим берүү жана илим министрлиги Каныбек Исаков өлкөнүн билим берүү мекемелерин аралыктан окутууга даярдыгы тууралуу маалымат берди. Министрдин айтымында учурда Бишкек жана Ош шаарларынан 200дөн ашык мугалим тандалып, видео сабактардын көп бөлүгү тартылып, шөкөттөө жарыяны бүтүп жатат. Ошондой эле министрлик Мегакомдун колдоосу менен бардык окуучуларды жана мугалимдерди акысыз сим карталар менен камсыздайт. Артыкчылыгы баланста каражат жок болгондо да окууга тиешелүү тиркемелер жеткиликтүү болот жана WhatsApp кызматы акысыз. Аралыктан окутуу боюнча биз Бишкек шаарындагы креатив талим номер 5 улуттук гимназия, андан тышкары 61-13 мектептер жана Ош шаарындагы алдыңкы мектептерден 210 мугалимди атайын видео сабактарды окутуу боюнча 1 класстан 11 класска чейинки бардык 4 чейректе окутула турган предметтер жана алардын базалык окуу программалары боюнча видео сабактарды тартып жатабыз. Азыр негизинен тартылып калды, азыр монтаждалып жатат. Жана ошол видео сабактарды биз РТРдин Илим билим каналынан, КТРК Баластан каналынан, Пирамида жана 5 каналдан, Санат телевидениясынан биз түз эфирден талып көрсөтөбүз. Биз мына ушул менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Алдыда сиздерде эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Сиздер ушул жана башка кабарларды Ынтымак ЧК сайтынан, ошондой эле Ынтымактын YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Аман болуңуздар.